Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Сиздер тараптан көп берилген суроолор боюнча 3-4 маселеге токтолуп өтмөкчүмүн. Биринчи кезекте ушул ичегини тазалоо боюнча айтып коеюн. Буга чейин 2-3 жыл мурда ушул ичегини тазалоо максатында активированный уголь жана ошондой эле Movipреп деген дарыларды ичишиңиздер керек деп сунуштагам. Жана ошол видео боюнча азырга чейин суроолор келет да. Ошол боюнча айтып өтөйүн. Ичеги чындыгында тазаланууга муктаж эмес. Аны тазалоого аракет кылбай эле коюңуздар. Болгону рациондо жашылчалар көбүрөөк болсо жакшы. Анан ошондой болсо деле баары бир дары ичкиңиздер келсе, анда ушул активированный уголь дегенди иче берсеңиздер болот дагы, Movipреп дегенди ичпей эле коюңуздар. Анан активированный угольду кандай кылып ичебиз? Өзү 2 килограмм салмакка 1 таблетка деп сунуштаганмын, бирок чындыгында эми бул деле көп да, баары бир. Ушул себептүү айталы салмагыңыз 50 килограммдан жогору болсо, канча болсоңуз деле, жада калса 100 болсоңуз деле, айталы бир 20 таблетка ичип койсоңуз жетиштүү болот. 20 таблетканы эртең менен ач карынга ичесиздер. Жана 1 стакан 2 стакан суу менен ичсеңиздер болот. Майдалаштын кереги жок, жөн эле жутасыздар. Анан ошол дарыны ичкенден кийин 2-3 саатка чейин тамак жебей турасыздар. Ошону менен ички ичегилерди тазалаган болосуздар. Муну ичкенден кийин өзгөчө бир симптом болбойт. Айталы ичиңиз өтүп кетпейт. Тазаланган сезимди эч кандай деле өзүңүздөрдөн байкабайсыздар. Бирок ошондой болсо деле баары бир ички ичегилериңиздер бир кыйла тазаланган болуп эсептелип калат. Анан жоон ичегини жана ошондой эле организмди ушул дары менен тазалайм десеңиздер, анда дагы бир дары бар, сорбенттерден Enteroskell деген бар. Enteroskell өтө сонун дары, паста болот бул. Бир аш кашыктан 2 маал эртең менен ач карынга, кечкурун укташтан мурда ичесиздер. Активированный угольду 20 таблетканы бир жылда 1-2 жолу бир эле иче турган болсоңуздар, муну Enteroskellди 10 күндөн 20 күнгө чейин ичсеңиздер болот. 2 маалдан ошондо бир адамга ушу 10 күнүнө 2 пачка, ошо 2 паста кетип калат да. Анын ичегини тазалоо боюнча ушул ичегини тазалоого негизи аракет кылбай эле коюш керек. Сейрек эле учурда тазалабасаңыздар. Анан эми экинчи маселе, жанагы видео материал чыгарган элем. Жаңгактын жалбырагы, тыттын, ушуларды айткан элем. Ошондо мага кээ бир адамдар кайрылыпсыздар да, мага ушул каяктан тапсам болот, салып бербейсизби дегендей. Эми чынын айтканда бир аз ой жүгүртүшүңүздөр керек да. Эми бул табиятта бар нерсе болгондон кийин өзүңүздөр эле, эгер сиздер жакта өскөн болсо, издеп таап алыңыздар. Мисалы үчүн мына түштүк аймакта менин билишим боюнча баары эле бар да булардын. Түндүк жакта мисалы кээ бирлери болбошу мүмкүн. Ошондо бул жактан издешиңиздерге туура келсе, мисалы Ошто, Баткенде туугандар болсо, ошол туугандарыңызга байланышып, тааныштарыңыздан алдырып алсаңыздар деле боло берет. Ошентип ошол маселеңиздер чечилет. Анан мен негизи мындай нерселерди бирөөгө жөнөтүү боюнча ушундай алектенбейм демекчимин да. Анан комментарийлерде эң көп ушул даректи сурап байланышат экенсиздер да. Ошол комментарийлер көп экен. Ошого дагы бир рет айтып коеюн. Ош шаарында жеке клиникалардын биринде иштеймин, консультация кыламын, жаткырып дагы караймын бейтаптарды. Байланышуу үчүн 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Онлайн консультация үчүн дагы и офлайн консультация үчүн дагы. Анан дагы кошумча ушул гормондор боюнча дагы кыскача айтып коеюнчу. Көп эле адамдар ушул гормондон бир мандем издей беришет да, айрыкча ушул салмагы көп болсо же дагы кандайдыр бир ден соолукка байланыштуу маселелер болсо, гормондорун бир ооруп жатам деп ойлой беришет. Чындыгында гормондон эч кандай деле күнөөсү жок да. Гормондор өзгөрсө чындыгында өтө көп нерселер болот да, биздин денебизде көп өзгөрүүлөр болот. Ошол себептүү эгер ооруп жаткан болсоңуз, дароо эле гормондон күнөө издей бербеңиз. Гормоналдык бузулуу бул чындыгында олуттуу эле нерсе жана ар бир эле адам гормоналдык бузулууга дуушар боло бербейт.
Айрыкча ушул салмактын көптүгү бул гормондон болбойт. Ошону туура түшүнүңүздөр. Арыкташ максатында аракет кылсаңыздар, биринчи кезекте туура тамактанууга аракет кылыш керек. Ашыкча тоюнуудан сактаныш керек. Ошентип болсоңуздар, Кудайым буйрса, өзүңүздөрдүн табигый салмагыңыздарга жете аласыздар. Белгилүү болгондой эле, ушул арыктоо курсун дагы көптөн бери жүргүзүп келатам. Уже бул 3-жыл болуш керек, адашпасам. Ошол арыктоо курсуна катышып, мен аркылуу арыктайм дегендер өтөдө айткан номерге байланышсаңыздар болот. Суроолоруңуздарды комментарийге жаза бериңиздер. Жалпылап бир жооп кылганга Кудайым буйрса аракет кыламын.